Азыр буюрса чайыңарды ичип алып, мага жардам бергиле. Эскечек эшинен сыпыр алып. Бир 3 жашында, 3 жашка чыга электеби билбей калдым ошо эмне үчүн менин колум ушундай, балдардыкы эки колу тең баары деген суроону берди да. Анан мен ал суроого баягы даяр болбогонго биринчи жооп бере алган жокмун да. Андан кийин эле ошо протезди алып бияка келгенде, ошо Рупоеке келгенде, ошо бизге окшогон балдар да келишиптир да. Анан ошолорду көрүп, апа тигиники да мындай экен, мен көрдүм депчи, анан өзү эле мындай эметти окшойт, түшүнүпчү. Анан андай суроолорду деле бербейт да азыр. Анан бала бакчага деле ошо 2 жашынан өтүп бергенбиз да, 2,5 жашында. Анан эми балдар деле мындай байкашпайт да. Сразу эле балдарга аралашып эметпейт. Анан кээ бир балдар бар, мындай парктарда ойноп атканда ошо кичинекей кезинде да, анан колу жок экен, колуна эмне болду эле деген суроолорду берсе, өзү эметип койчу да, мен собака тиштеп алган да деп койчу да, мындай өзүчө. Анан мен дагы мындай жайына койчумун да, өзү жооп берсин депчи, мен мындай четте эле карап эметип турчумун да, бирок жүрөгүм ооруп баягы эметчүмүн да. Бул кичинекей балдар эме болот экен да, кичинекей балдар мындай байкашпайт деле, анан жок болсо деле маани деле беришпейт экен да. Бул биздин эмеде, коомдо мындай көбүнчө жаш өтүп калган кишилер ошо башкача көз караш менен карап, анан эмне болду эле депчи, мисалы кичинекей төрөлгөндө баягы башыбыздан өтпөсө, анан мындайды көрбөсөк эме болот экенсиң, маршруткага түшүп, коомдук транспортто түшүп кетип баратсаң, ошо башкача көз караш менен карап, эме болду, ошо бир коомдук транспортто кетип баратсак, бир жашы улгайып калган эле, эже колуна эмне болду эле деп калды да. Анан мынтип кармалап, анан эми мени жумшартайын, баягы жакшы сөз айтайын деген максатта айтса керек, мындай колуна массаж кыла берсең өсөт деп айткан да. Анан ушундай аябай катуу жүрөгүмө катуу тийген да. Мээримдүү жүрөк деген Элим барсыңбы фонду аркылуу жардам беришкен да биз протез алгангачы. Анан былтыр биринчи жолу катышканбыз, быйыл экинчи жолу катыштык ошо. Могу Барсбектин медали быйыл алды. Анан мындай копилка беришет экен да, бир жылда 2 жолу болот экен. Анан ушул копилканы толтуруп барса, акчаны ошол жака салгандан кийин мындай медаль беришет экен. Барсбек? Ошол булар болсо байкесиники, байкеси улуу балам таэквондого барчу да, ошондон алган кубоктары. Апа, ошо биринчи болсо мындай, экинчи болсо да мындай. Буюрса. Апа, буту ооруган жокпу? Ооруган жок. Буюрса 9 жашка чыкканда Барсбек дагы ошо таэквондого байкесине барганда кызыгып эметип калат да. Буюрса 9 жашында барабыз. Теппейт да жакшы. Ата да байлап койсоң. Дөңгөлөгүн алып салалы деп аткан, кичинекей дөңгөлөк чыты. Апа, муну ошондой, муну чечип салайынчы жакшы. Мындай кармап протез. Эме кыла албайт, расчет ала албай атат да. Давай. Экинчи столка мен ошо таягыланатам. Асфальт болгондо да түптүз кете бермейт да. Дрифт болот атат го, я баштайм. Я. Эми биз ошо төрөлгөндө атасы жанымда болчу. Анан мынтип төрөлүп эметкенде эле врачтар көтөрүп кетип калды да. Анан мен өзүм давлением высокий болуп, анан капельницада жатып төрөдүм да. Анан өзү дагы крупный бала болуп төрөлүп кыйналдым. Анан көтөрүп кеткенде эле мен ойлодум да, баягы капельницада жатып төрөп атсам көтөрүп кетти депчи. Анан көрсө ушундай болуп төрөлүптүр да. Анан эметет УЗИден көргөнсүңөр да деп эле тиги врач эметти да. Биз билген эмеспиз, баягы боюмда бар кездечи, анан төрөлгөндө эле көрдүк да. Анан колу ушундай экен деп эле эметкенде биз эми баягы биринчи эметкенде шок болдук да. Анан больницадан ошо роддомдон эми здоровый эле бала, анан колу эле ошондой болуп калды да. Анан обычный балдарды чыгаргандай эле бат эле чыгарды. 3 күн ичинде эле чыктык, үйгө келдик. Анан эми баарыбыз эле шок болдук, ошо атасы, туугандарыбыз. Эми туугандарыбыз кандай кабыл алды? Мындай кабыл алды жакшы эле. Мен эметкен жокмун да ал убактачы. Анан ошо Сабырбек Жумабеков бар го.
Анан ошол кишиге төрөлгөндөн кийин эле ошо больницадан чыккандан кийин эле бир 5-6 күндүк болуп эле бардык, көтөрүп алып элечи. Анан барсак, анан карап чоңое берсин. Эми азыр жанагындай жакшы заманбап технологияда жакшы протездерди чыгарып атышат, протез кийгизип койсоңор эч нерсе болбойт деп койду да. Анан ал убакта баягы стрессовый состоянияда жүрүп, мындай көп деле түшүнбөптүрмүн да. Анан кийин ошо ойлойм, эми ойлондум да, өзү здоровый бала болсо анан мындай аябай переживать этиптирмин ошого депчи. Ошол анан садикке ошо 2 жашында барганда деле эми кантип көнүп кетет, садикке балдар кандай кабыл алат, балдар менен кантип ойнойт, өзүнчө бөлүнүп калбайбы деп эле мындай санаркай берчүмүн да. Анан андай болгон жок. Эмелери, воспитатели жекелери да аябай жакшы. Анан садикке деле бат эле көнүп кетти. Анан эми садикке баргандан кийин 2 жакка чыга баштадык да. Анан мындай бизге башында кабыл ала албай жүрдүм. Анан азыр буюрса жакшы эле. Бул машиналарга кызыгат аябайчы. Үйдө машиналардын түрү бар, оюнчуктардын. Анан көчөдөн кетип баратсак эле машиналарын көрүп алып эле бул мындай машина, бул гелик, бул БХ деп эле БМВнычы. Эми ошо кичинекей кезинде эле ошондо бир 3 жаш, 3,5 жаш беле ошо паркта ойноп атканда бир 2-3 кыз жанына келип, анан колуңа эмне болду эле деп, анан колуң жок экен деп ушинтип атса, мен колум собака тиштеп кеткен да деп, анан деп аларды коркутуп аркасынан чуркап анан кайра аралашып ойноп кеткен да. Анан анан мектепке барганда деле бул өзү эле неме кылып кетет болуш керек деп ойлойм да. Анан азыр дагы неме да, мисалы протези менен ошо парктарда ойноп же эме көчөдө кетип баратканда мындай наоборот балдар кызыгат да. Мен да ушундай кийби, ушундай мен да кийби кол каалайм. Меники да ушундай, бунуку эми эме да, биринчи протезибиз баягы айтып атпаймынбы, эме болчу деп, человек пауктук болчу деп, жана балдардын баары жакшы көрөт го человек паукту. Мен да колум человек паук болсунчу дешипчи, анан кызыгуу менен карайт да. Анан бул протез дагы эме да, тяговый болуп мынтип кармайт бир нерсеничи. Анан мисалы үчүн маршруткада кетип баратканда мынтип эмени мынтип кармап алат да. Мындай кармаган эмеси бар го. Анан ошондо балдар кызыгат да, наоборот. Анан мектептен деле ошондой эме менен балдар деле кабыл алат болуш керек деп ойлойм да. Протезде алар да ошо меркасын алышат экен, колунун размерин алышат экен. Анан бул колу менен канча сантиметр теңдеп, аябай баарын сантиметр, миллиметринен берет, ченеп бияктан өздөрү карашат. Анан ошо гильза деп коет экен могул жеричи. Анан ошо гильзасын дагы бияктан алышат да, өздөрү алышат. Ойногом. Велосипедди деле ошо протезин кийип алып мындай кармап тебе берет да. Анан бирок неудобно болуп калат да. Башында жакшы эле ушуну кийип протезим менен тебем деп эле аракет кылат. Анан бир аздан кийин ошо мындай лишнийраак болуп калат окшойт, билбейм, протезин чечип салып эле анан тээп кетет да ойнопчу. Чоңойгондо ким болосуң десе эле самолет айдап атам экөөң космоско апарам дей берет да. Апа менен атам да самолет менен алып барам. Каяка алып барасың? Россия. Россияга.